Саламатсыздарбы? Мен Жалал-Абад колледжинин педагогикалык жана социалдык иштер бөлүмүнүн БКМБЖ-318 тайпасынын студенти Толтоева Айгерим. Математиканы окутуунун методикасы боюнча жүз ичиндеги сандарды көбөйтүүнү окутуу темасына байланыштуу кайтарым байланыш жасап жатам. Бүгүн биз жүз ичиндеги сандарды көбөйтүүнү окутуу темасын өттүк жана бул тема боюнча мугалим тарабынан жөнөтүлгөн видео сабакты көрүп кеңири маалымат ала алдык жана бул темага байланыштуу Т схемасын толтуруу тапшырмасы берилген. Т схемасын чыйып алдым. Бул Т схемасынын сол тарабында жүз ичиндеги сандарды жазуу жүзүндөгү эсептөөнүн бир канча артыкчылыктарын жазып чыктым. Ал эми оң тарабында жүз ичиндеги сандарды оозеки эсептөөнүн артыкчылыктарын жазып чыктым. Жүз ичиндеги сандарды жазуу жүзүндө эсептөөнүн төмөнкүдөй артыкчылыктары бар. Разряд тиешелүү разряддардын алдына жазылуу эрежелерин эске тутушат, амалдардын аткарылуу тартибин эске сакташат жана ошондой эле санга көбөйтүүдөн алынган ашыкча разряддык бирдиктерди андан жогорку разряддагы бирдиктерге кошуу жана эске сактоо технологиясына ээ болушат. Мисалы, 2 орундуу санды 1 орундуу санга көбөйтүүнү мисал катары карап көрө турган болсок, бизге 46 саны бул 2 орундуу сан болуп берилген. 2 орундуу сандын ондук жана бирдик деп разряддарга бөлөбүз жана бирдик разряддардын алдына бирдик разряддарды жазабыз. Эң алгач 7 менен 6-ны көбөйтөбүз. 7 менен 6-нын көбөйтүндүсү 42-ге барабар болот. Бул 42 бирдик болуп эсептелинет жана 42 бирдигибиз 4 ондук жана 2 бирдикке барабар. Андан кийин ондук менен бирдикти көбөйтөбүз. Бул 7 бирдик 4 ондук болуп эсептелинет. Булардын көбөйтүндүсү 28 ондукка барабар. Ошондой эле 28 ондукка жогоруда көбөйткөн 4 ондукту кошо турган болсок, 32 ондук келип чыгат. Жалпысынан биздин көбөйтүндүбүз 322-ге барабар болот. Бул жерде жазуу ичиндеги сандарды жазуу жүзүндө эсептөөнүн толук артыкчылыктары колдонулган. Ал эми жүз ичиндеги сандарды оозеки эсептөөнүн дал ушундай артыкчылыктары бар. Алар 2 орундуу санды разрядды кошулуучулар түрүндө жаза алышат, сумманы санга көбөйтүү эрежесин билишет, эрежени мисал чыгарууда колдоно алышат, ошондой эле ар бир кошулуучуну санга көбөйтүүнү жаза алышат, таблицалык көбөйтүүнү билишет, суммаларды таба алышат, топтоштурууда касиетин билүү зарыл жана бул нерсени дагы биле алышат, предметтик сүрөттөлүшкө дал келүүчү туюнтмаларды жаза алышат. Т схемасынын жардамы аркылуу жүз ичиндеги сандарды жазуу жана оозеки эсептөөнүн артыкчылыктарын дал ушундай жол менен толтурдум. Саламатта калыңыздар.